Саламатсыңарбы, жолдоштор? Көкжаңак шаарында жайгашкан номер 52-870 аскер бөлүгүндө бүгүн 20 май жашыл береттерге кабыл алуу сынагы өткөрүлдү. Бул сынак 3 этаптан туруп, жалпы 43 аскер сынак тапшыруу үчүн катталган. Анда 2 этаптан 18 аскер өтүп, бүгүн 3-чү этаптан күчүн сынашат. 3-чү окуурду аяктадыган определение незримных заграждений. Бул акыркы сынакта аскерлерге 2 саат убакыт берилип, 15 чакырым аралыкты чуркашат. Мында ар кандай тоскоолдуктар коюлуп, жоокерлердин чыдамкайлуулугу сыналат. Акыркы этап болсо бизде ушул акыркы 15 километр, 15 чакырым аралыкты чуркап өтүшөт. Бул 15 чакырым жөн эле түздүк эмес, тоо шарттарында аны менен бирге ар кандай катаал тоскоолдуктар коюлган жолдорго. Ошол тоскоолдуктардын баардыгын өтүп келишип, акырында жашыл береттин ээлери менен 3 раундда кармашып урушуу ыкмаларын көрсөтүшөт. Ошол кармашып урушуу ыкмаларынан өткөн аскер кызматкерлери жашыл беретти кийүүгө уруксат алышат. Биринчи, экинчиге байланышкы. Умуктуктун атасаны. Өмүрбек Абдинасир ула 2 жолу бул сынакка катышып өтпөй калган. Ал эми мында болсо 15 чакырым аралыкка чуркап, ар кандай тоскоолдуктардан өтүп, акырында 2 минутадан 3 аскер менен кармашып урушуу ыкмаларын көрсөтүп, туруштук берип жашыл берет кийүү уруксатын алып турат. Жашыл берет бул спец бөлүктүн, спецназдын бирден бир мына спецназ деген символу болот. Жашыл беретке ташыруу өтүү үчүн оңой турган жок. Ушул убакка чейин тапшыруудан 2 жолу кулагам. Андан бери ага карабастан даярданып келдик. Кудай берсе, Кудайым каалоосу менен бүгүн тапшырып ушунусунда өттүк. Жашыл берет сыноолору оңой эмес. Жашыл беретке кабыл алуу сынагы жыл сайын бир жолу өткөрүлөт. Акыркы этапка катышкан 18 аскердин 11 гана берилген убакытта жетип келип, жашыл береттерге кабыл алынган. Ал эми калгандары болсо берилген убакытка жетип келе албай калышкан. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.